президенттин боорукерлигине эл таң калып бүтпөй атат да. Камчыбек Кыдышаевич өзүнүн иши сотто экени эсинен чыгып деле кетип атат окшойт. Мындай кыйын да негизи 5 жыл УКМКны жетектеп туруп, күн эрте менен туруп бир жерге барып лента кезип, күн эрте менен туруп бир жетимдин башын сылап үй белек кылып, ушунун баардыгын мындай психологияда эме деп коет да, зона комфорта деп коет. Адам бир нерсеге көнүп алгандан андан чыгыш кыйын. Камчыбек Кыдышаевич деле ошонун баарына көнүп алып, анан бүгүн отуруп сагынып кетип атат окшойт. Ошол мезгилдерин жана кимдин үйү жок экен тапкылачы деп элечи. Үй жокторго үй берип, жанагы кечээде Сокулукта эмени көрүп калбадыкпы? Футбол аянтчасында жүргөнүнчү. Аны ойлоп койдум, бул киши деле ошо өткөн кеткен күндөрдү сагынып кетип атат окшойт депчи. Негизи Камчыбек Кыдышаевич фонд деле ачып койсоңуз жарашчу да экен да. Анткени өзбектерде бир жакшы макал бар да, жүзүмүн же багын сураба дегенчи. Жүзүмүн жей бер, бул бак кимдики экенин сураба дейт да. Ошондой болуп, чынында бизде муктаж болгон үй бүлөлөр көп балалуулар көп, анан аларга үй берди, там берди, же машина берди, же бир ишкерлик баштады десем, мен чынында коомдук активист катары мен сүйүнөм да. Анан эгерде Камчыбек Кыдышаевич бийликти басып алуу боюнча шектелип, иши сотто жүрүп аткан болсо, бул мындай башкача каралмак да. Менин чечимим бул менде президенттин бир боорукерлиги болуп атат окшойт деп ойлоп атам да. Бирок боор ооруса боорго тебет деген сөз бар да. Абайлаш керек. Абайлаш керек. Анткени кызыктын баары эми башталат. Мисалы бийликти басып алам деген адамдар азыр түрмөдө жатат. Мен мисалы таластык байкелерибиз бар. Талас Бегалиев дегени, Чыңгыз Талайбек уулу дегендер азыр түрмөдө жатышат. Эмне себеп десе, бийликти басып ала туруп, басып алыш ниети бар экен депчи. Ошол эле учурда бийликти басып алууну каалаган, ачык айкын билинип калган адамдар бүгүн дагы деле кайрымдуулук менен алектенип, элге чыгып жүрөт. Бул дагы мындай, билбейм, Кудайдын колдосу же болбосо президенттин боорукерлигиби, кандай анализ кылышты билбейм, бирок түрктөрдүн сериалында эле бизге мындай мага окшогон чала саясатчыларга кызык болуп атат да. Жана турецкий сериалда көрүп келатыптыр, аягы кызык жерине токтоп калып, анан бир жумадан дагы бир нерсе болот деген сыяктуу го. Точно ошо турецкий сериалда эле болуп атат да. Кызыгып көрүп атабыз. Анан мен айтат элем да, элге мындай бир адамды жакшы көрсөтүш, анан бир адамды жаман көрсөтүш бул жеңил нерсе да. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Мисалы президентибиз бул досторум, жаманбы жакшыбы чогуу жүргөнбүз, андай мындай деп буларга боорукерлик көрсөтүп аткан чыгар балким. Бирок эртең эле шайлоо маалында ошол достору президентти жаман атты кылып коюшу мүмкүн. Мисалы, Маназ атабыздын намаз окуп аткан жеринде өлтүргөн, билесиңерби? Ушул оң тарабында кичинекей жер жуулган эмес, ушул жери эле слабый, калган жерин бар күчтүү ок өтпөйт, именно ошол жерин атсаңар өлүп калат деген да. Намаз окуп аткан жерде ошол жерге атып өлтүргөн. Алымбек аткан намаз окуп аткан, то есть мындай эң слабый, алсыз кезинде өлтүрүшкөн да, жок кылышкан. Президенттин слабый, алсыз кези кайсыл мезгил? Бул деген ошол шайлоо маалында. Шайлоо маалында президентти жаман атты кылып коюш үчүн 3 күн эмес, 3 саат эле жетиштүү. Мисалы, мен деле, мени тааныйсыздар, Чолпон деп билесиздер, анан мен бирөөгө бир жамандык кылып койсом, же бирөөнүн дагы бир жолун тороп койсом, мени жамандаш үчүн 1 саат эле жетиштүү да. Чолпон деген Аскар Салымбековдун 4-чү аялы Турбаева, анан Нарман Түлеевдин ойнош Турбаева деген маалымат чыкса эле эл ишенип калат да, анан жаман көрүп калат. Хотя мен Аскар Салымбековду, Нарман Түлеевди тааныбайм, өмүрү көргөн да эмесмин да. Ошондой болуп, президентибизди дагы шайлоо маалында жаман кылып көрсөтүп коюш, элге жаман көрсөтүп коюш бул оңой эле нерсе. Ошого мындай ак караны андап анализ кылып жүрүшүбүз керек, биринчиси. Экинчиси, мисалы,
баягы Бакиевтер деген завод салбадыбы? Анан ошондо мен айтып чыккамда, завод салды, жакшы эле болуптур. Мен ошону туура эле көрдүм десем, жазып баштады да комментарийге, бул Бакиевди Садыр Нуркожоевич деген Бакиевдин кадры депчи. А бирок кечегиде биз эмнени көрүп атабыз? Манас эл аралык аэропорту кара тизмеден чыкты. А кара тизмеге себепчи болгону бул ошол Курманбек Бакиев менен Бакиевдин баласы Максим Бакиев менен Бакыт Сыдыков экөө аэропортто контрабанда менен алектенгендиги үчүн биздин аэропорт кара тизмеге түшүп калган деген видео чыгып атпайбы? Демек, эгерде биздин президентибиз Бакиевдин кадры болгондо, анын баласына кир жугузбайт болчу да, туурабы? Логично караганда делечи. Анан мисалы мен былтыр Индияга бардым. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Кореяга учтум, ушул чет өлкөгө учканда Алматыга барасың да, Алматыга барып учасың, жол азабы, көр азабы деп коет. Алматыга чейин 4 саат жүрөсүң. Египетке учканда болсо Ташкент менен учабыз да, эс алганда барасың вроде бы, бирок чарчап келесиң да, жолдон эле чарчап каласың. Мен сурачым да, эмнеге Манастан учса болбойт десе, ой Манаста рейс толбойт дейт. Кайдагы кыргыздын бардыгы азыр эс алып калбады, эс алганды билип калды. Ар бир 3-4 үй бүлө чет өлкөгө чыгып эс алып атат, мисалы. Бизде Манас аэропортунда как положено эле эме рейстер толчу экен, просто биз кара тизмеде болчу экенбиз да. Азыр ошо кара тизмеден чыкты деп атат, мисалы, жакшы нерселер болот, ушул жакшыны жакшыдай көрсөтүш керек. Анан урматтуу президенттин жанындагы ушул маалыматтык мындай поляны караган жигиттер, Дайыр байке, Асхат байке, силерге дагы алтын сырга ээрге бекем отургула. Силер азыр бири-бириңер менен монтип өзүм мен красавчикмин деп өзүңөр жакшы көрсөткөнгө аракет кылып атасыңар. Экөөңөр тең красавчиксиңер, элдин бардыгы билет. Президент деле билет силердин красавчик экениңерди, бирок азыр бир команда болуп күчтүү иштебесеңер, мынакей азыр жай болот. Жайдан кийин уже саясат катты күч алып баштаганда алапайыңар таппай каласыңар. Азыр мен сулуумун, мен жакшымын деп өзүңөр жакшы көрсөтө турган эмес, чынында элге кызмат кылып аткан президенттин жакшы иштерин көрсөтүш, акты актай, караны карадай деп бериш, анткени элди адаштырып коюш, элди мындай бир бүдөмүккө салып коюш оңой. 3 күн эмес, 3 эле саат жетиштүү. Элдин оюн буруп койгонго, элдин оюн башка жака жылдырып койгонгочу. Анан могу Камчыбек Кыдышаевичти тааныган адамдар, инсан катары кандай адам, комментарийге жазыңыздарчы. Бала кезинен баштап мындай чоңойгонго чейин билесиңер, басып өткөн жолун билесиздер. Ал кечеги эле 5 жыл мурун эле бийликке келип калган жок, ал кишинин өзүнүн тарыхы бар, басып өткөн жолу бар. Ошого кандай адам катары кандай адам, анан жетекчи катары кандай жетекчи, комментарийге жаза кетиңиздерчи. Саламатсыздарбы, урматтуу алайык. Көптөн бери сиздер менен баарлаша элекмин. Парламенттик шайлоодон кийин өз оокатымды кылып жүрөм. Коомго маанилүү деп эсептеген бир 3-4 маселе боюнча кайрылып кетейин дедим эле. Көп кишилер мага жазып атат. Көп бирөө менен сүйлөшүп атам. 3-кө чейин, 4-кө чейин сүйлөшкөндөрүм бар. Түнкү. Биринчи маселе, шайлоого жакындаган сайын, президенттик шайлоого ар кандай күчтөр азыркы президент Садыр Нуркожоевич Жапаровду жамандап, анын кылган саясатын жамандап, акырындан астын оюп башташты. Булардын көбүн кимдер экенин билсек болот. Кээ бири чын күйгөнүнөн, түшүнбөгөндүгүнөн айтып атат. Менин мындай түшүнбөгөнүм, бир чети жиним келгени, бул аткаруу бийлигинде Садыр Нуркожоевичтен башка киши жокпу. Мамлекеттик катчы аякта, тышкы иштер министрлиги аякта, башка министрликтер элге түшүндүрбөйсүңөрбү? Канча чет өлкөлүк жаран кирди турист болуп, канчасы чыгып кетти.
канча чет өлкөлүк жаран кайсы жерлерде, Нарында канча, Көлдө канча, Талас, Чүй, Ош, Жалал Абадта канча киши иштеп атат. Алардын виза суроо качан бүтөт, качан кетишет, ошолорду түшүндүрүп бербейсиңерби? Экинчиден, чет өлкөлүк жарандардын мени күнөөлөп атышат, сен баштагансың, сен жерди сатып атасың, 49 жылга жарандарга квартира алганда сен баштагансың деп мени аябай күнөөлөп атышат. Урматтуу туугандар, Кыргыз Республикасында баш мыйзамда жазылып турат, Кыргызстанда жер сатылбайт. Жер сатылбайт. Мыйзамдар 90-жылдан эгемендүүлүк алгандан бери эле 49 жыл деген келатат. Мисалы Coca-Cola 49 жыл, Вефа Центр, Бета Сторис 49 жыл, Кант цементий шиферный завод 49 жыл жердин астында. Эгер чет өлкөлүктөр ээлик кылган болсо, ошолор 49 жылга гана колдоно алат. Жерди, үстүндөгү мүлктү кошуп колдонот. Мына Садыр Нурмазович келип туруп, казактар менен өзбектерге берип салды пансионаттарды. Алар Советтер Союзунун убагынан бери эле келген, берилип келген пансионаттар болчу. Алар 49 жылга эле арендага алып, жерди иштетип, кыргыздарга мыйзамын төлөтүп, ошол жерде кишилерди иштетип, акчасын төлөтүп, мыйзам чегинде налогторун төлөп иштеп атышат. Аны көтөрүп барып же Астанага же Ташкентке коюп койгон жери жок. Ошондой эле мына башка көптөгөн заводдор, ишмердүүлүктөр салынып атат. Бул Балбак деген ысык көлдүн баарын сатып ийди, ошол жарандарга квартира алып, Кытайлар каптап кетти, Бишкекти дейт. Көптөн бери эле бир гана ысык көлдө салынган, уруксаат берилген эмес квартира, мүлк алганга. Кыргызстандын баарында бар болчу. Мен ошол мыйзамды өзгөртүп эле 8000 жаран квартира алган, мүлк алган. Алардын ичинде ошол Coca-Cola бар, Сум бар, Хаят Реженси бар, ошондойлор бар да. Ал эми тиги көлдүн жээгинен квартира алуу гана жок болуп калган, убагында эмне себептен өтпөй калганын билбейм. Карабайсыздарбы, канча гостиницалар, канча пансионаттар салынып атат. Алардан Россияда жүргөн канча Россиянын гражданин болуп жүргөн кыргыз жарандар бар, келип ала албай атат, ошолор алат. Ким кааласа алат, биз деле бар Анталиядан, Аланиядан, Америкадан, дүйнө жүзүнөн квартира алып атпайбызбы? Туугандарыңар деле болсо керек. Биз десе меники да бар деп ойлогула, меники жок. Туура түшүнүү керек да, ошону туура түшүндүрбөйсүңөрбү? Губернаторлар, акимдер, айыл өкмөттөр эмне кылып атат? Өкмөт ошолор чакырып, ушул системаны окутуп, үйрөтүп, туура түшүндүрүп, колдоруна кагаздарды карматып, айылдарда сводторду өткөрбөйсүңөрбү? Отура бересиңерби Садыр Нурмазовичти карап, жалдырап коюп. Ошол акырын барып элди түшүндүргүлө да. Бул мындай, тигиндей деп. Элдин түшүнбөгөнүнүн айынан ушундай чатактар болуп атат. Дагы бир айта турган нерсе. Туугандар, ысык көлдө канча 1000 километр тор алып чыктык, балыктын торун. Муну Кытайлар же орустар келип салды, муну кыргыздар эле салганбыз, өзүбүз эле. Күнүгө канча кыргыз кармалып атат, Тоотек атты, Илбирс атты, Кашкар атты деп штраф салынып. Бул биздин кыргыздын арабызда деле арамдар, сволочтор бар да, ошондой эле Кытайларда деле, башка өлкөлөрдө деле бар да. Эми ошону алып чыгып алып, эмне кыргызда баягында 2 Кытай сол чакмак бир аял кишини өлтүрүп койду, ошого жинибиз келип атат. А бизде күндө кыргыздар канча аял кишини өлтүрүп атабыз? А бул бир чети. Ушулар эми бардык улутта, бардык жерде жаман кишилер, кылмышкерлер, акмактар бар да. Канча нарушение бар, күндө тебелеп тротуар, туура эмес жерге койдуң, кыргыз, биздин кыргыздар деле бар да. Анан 1-2 Кытай айдап койсо, ошону да мына Кытайлар каптап кетти деп атабыз. Эми ушунун баарын түшүндүрүш керек да, элге айтып. Анан бирибизди эле чукулап эле артынан туура эмес иштерди алып чыгып кете беребизби? Мунун баары президентибиздин жүргүзүп аткан саясатына атайын бир топтордун кылып аткан кыянаттыгы деп эсептеймин. Элдин көзүн жакшылыктардан качырып, туура эмес жака буруп атат. Эми эмне үчүн башкаларды айтпайсыңар? Мисалы, американецтер, түрктөр, башка улуттар деле келип жер алып, 49 жылга завод, фабрика салып, же үй салып туруп анан
3-4 жылдан кийин үй саткандан кийин кетип атат, аны кыргыз жарандарына берип атпайбы, сатып атпайбы. Эгер улутка коркунуч келе турган, санда өсүп кете турган болсо, өкмөт бир эле мыйзам менен токтотуп туруп эле баарын айдап чыгат. Бир эле мыйзам менен баарын улутташтырып алып койсо болот, контрдөө сыяктуу. Бирок анда бизге ким ишенет, бизге ким инвестиция кылат? Өзүбүздүн акчабыз өзүбүзгө жетпейт да. Жеткенге чейин, бутка турганга чейин эптеп аракет кылып атса, ошондо чаап талкалап бүтүрүп атабыз да. Бул дагы күчөйт, сак болгула. Сак болгула. Мындан дагы жаман жеңиштерди алып чыгып алып, моундай болот, тигиндей болот дейт. Мына ушул сак боло турган эми келди, мындай өткөл мезгилдин бирөө деп коет да бул шайлоолорду. Анан баягы ички күйгөн, кызматта жок болуп калган, тигиндей болуп калган, анан көбүнүн тарапташтары бар да, Facebook'та бирден экиден аккаунт ачканга уруксат берип койду, ошолор көрүнгөн. Могу бети жок аккаунттарга ишенбегиле. Мунун баары провокаторлор. Сүрөтү болсун, койсун, пикирин айтсын, башым үстүндө жери бар. Андайлар менен дагы тура сүйлөшүп түшүндүрүшүп атабыз. Могу бети жок фейктерге вообще ишенбегиле. Бир киши деген отуруп алып 7-8 фейкти ачып, кыргызды чалып атат. Кыргызды талкалап бурганга аракет кылып атат. Ошон үчүн өтө сак бололу. Рахмат. Баарыңарга жакшылык каалайм. Күнү сауда табайлагыла. Кудай ден соолук берсин.